Эми Жумгал райондук тарых этнографиялык музейинин имараты 1935 жылы Интергельпо тарабынан салынып берилген. Биз көчмөн элдери болуп, анан Турукташкандагы эң биринчи өкмөт үйү болуп салынган. Андан бери көп колдон колду өтүп жүрүп, бизге музейге жарым тарабы имаратка 1995 жылы музейге берилген да. Анан бир жаңылык угуп калдык. Подснос кетет деген ушак пайда болду. Мен азыр ушул жерден ошол ким ошондой чечим чыгарса жоопторун алып берсеңиз деп суранат элем. Себеби так жооп жок. Ушакпы же чындыкпы билбей турам. Анан ошол тарыхый эстелик катары сактап калуу жөнүндө реестрге киргизгенге аракет кылалы дегенбиз. Сиздерден да суранабыз, ошону сактап калууга аракет кылып берсеңиздер. Чаектин борборун баарыбыз билебиз. Чаекти анда целый бир тарыхый эстелик кылып коюш керек да. Бир да имаратка тийбезекчи. Эч бир имаратты бузбастан коюп коюш керек анда. Жок. Азыр мен сиз менен карама каршы пикирдешким келет. Протест. Маданий борбор деп жаңы жана калкты тейлөө борбору курулуп атат. Ошол боюнча сүйлөшөлүбү азыр? Анын ичинде ошол калкты тейлөө борбору, маданий борбор, кааласаңар музей кылгыла, чоң имарат болот ал. 1,5 квадрат. Жаңы заманбап имарат. Мен сизге ал боюнча протест кылып берейин. Сиз да көп сүйлөңүз, мен да көп сүйлөйм. Сиз түшүндүм позицияңызды. Себеби Ген прокуратурага кайрылып, бул чечимди ким кабыл алганга ким жол берилди деп атам. Анткени мисалы кайсы чечим? Кана колуңузда чечим барбы? Бир нерсе барбы? Мен сиз менен спорить этпейм. Президентке кайрылайынбы деген суроону мага жооп берип койсоңуз мындай да. Бул жерде өзүнчө келсеңиз, маданият өзүнчө келсеңиз мен кабыл алып берем сизди. Сонго киргенгечи бизге болбойт. Анткеничи музейдеги экспонаттардын өзүнүн мыйзамын карап чыксаңар жол бербейт. Музей өзүнчө туруш керек. Азыркы абалыңызды жакшы деп белгилеп атасызбы? Мына элдин алдында айтсаңыз, ошол музей жакшы, ошол жерге тийбей. Жакшы болгон үчүн турабыз го. Азыр эл макул десе, пожалуйста, тийбейбиз, жаңы салбайлы болгондо. Мыйзам алдында жооп беришибиз керек. Мына ген прокурорлор жооп берсинчи. Ушуну бузганга кандай негиз болуш керек? Ушул мыйзамдычы мен башкасын айтпайм. Ушул талкаланга жатат дегенге сонго биздики болбойт. Ал музей өзүнчө мыйзамдары бар. Музейдин кол тийбестикке ээ деген. Айнур эжеке, сизге ким берди чечимди бузулсун деп? Ошону сурап атам. Бузулсун деген барбы соңго? Сиз айтып атасыз аны. Азыр айтсаңыз. Кана, чечимиңиз барбы? Кайсы прокурор, кайсы сотто айтып атасыз? Чечим барбы ошо бузулсун? Мен сизди айтып атам, өзүнчө келсеңиз деп, мындай жетекчи катары. Жо, мен азыр мага келсеңиз, мен кабыл алып түшүндүрүп берейин сизге. Жо, мен мыйзамдарды ошол жерден көрөлү. Сиз элдин көзүнчө айтыш керек деп атасызбы? Мени коркутуп кереги жок. Мен айтып атам, бул коркуткан жок, эмне деп коркутуп атам сизди? Биринчи өкмөт үйү деп атам. Мен сизге түшүндүрүп атсам, сиз мага нападение кылбаңыз. Мен президентке кайрылам келгенде. Сиз мага ушинтип айтты деп. Себеби бул тарыхый эстеликке жатат. Эмне деп айтты деп кайрыласыз? Мага кел деп коркутуп атат деп. Мына элдин көзүнчө эмне деп коркутуп атам мен? Өзүнчө сүйлөшөлү деп атпайсызбы? Мен элдин убактысын албайлы деп атам. Сиз экөөбүз азыр көпкө талашабыз да. Эстелик болуп атат. 21-22 беренени бузганга эч ким укугу жок. Мына прокурор турат. Рахмат. Өзүнчө сүйлөшө албайм анда президент келгенде чыкып.